الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман туганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын кыямат күнүндө тозок азабынан кутулуп, бейишке кирип, Аллахтан ыраазы кылып, бейиште бактылуу болуусуна себепкер болуп турган дагы кээ бир ибадаттардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз бул өзгөчө аял затына тийиштүү болмокчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи келген хадисте Анаби Хурайра радиаллаху анху кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра андан Аллах таала ыраазы болсун, бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтат: "Ида саллатил мар'ату хумсаха ва сомат шахраха ва хассанат фарджаха ва та'ат завжаха qila laha." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде кайсы бир аял 5 убак намазын окуй турган болсо, 5 убак намазын такай калтырбай, өз убагында толук хушу хузус менен толук окуп жүрө турган болсо, жана Рамазан айы келген кезде Рамазан айынын орозосун толук кармап бере турган болсо, эгерде Рамазан айында кармай албай, кийин казасын болсо дагы толуктап бере турган болсо дейт. Жана өзүнүн уяттуу, намустуу жерин ар кандай арам иштерден алысыла турган болсо, сактай турган болсо, өзүнүн уяттуулугун кармана турган болсо, жана эгерде турмушка чыккан болсо, анын күйөөсү боло турган болсо, күйөөсүнө моюн суна турган болсо, күйөөсүнө баш ийе турган болсо дейт. Ал кыямат күнү барган кезде ага айтылат: "Удхилил джанната мин айи абвабил джаннати ши'та." Сен бейиштин каалаган эшиктеринен киргиниң деп, анын бейишке кирүүсүнө ага ыктыяр берилет. Бейиштин бул 8 эшиги бар. Мына ошол 8 эшигинен тең бул аял чакырылат дейт. Каалаган эшигиңе киргиниң, каалаган бейишке киргиниң деп бул аялга ыктыяр берилет дейт. Бул хадисте Имам Бухари чыгарган сахих хадис болуп эсептелет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске дагы өтө бир терең маани берип карай турган хадис. Бул хадисти таштабай, амал кылып жүрө турган хадистин катарын толуктайт. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 амалды эскерип өттү. Аял затына ушул нерсени терең түшүнүп, бул нерсеге чоң маани берип, таштабастан аткарып жүрө турган болсо, кыямат күнүндө Аллах таала бул аялдан ыраазы болуп, анын бейишке кирүүсүн каалаган эшигине анын ыктыяр берип коет. Биринчи амал 5 убак намазын такай калтырбай окуп жүргөн болсо дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, солиха аял болуш үчүн эң башында бул намаз турат. Өз Роббуңуздун акыларын өтө берүүңүз турат. Аллах тааланын бизге биздин үстүндө болгон эң чоң акыларынын бири бул намаз. 5 убак намазды окуп жүрүштүк Аллах тааланын акыларынан. Эгерде аял 5 убак намаз окуп жүрө турган болсо, бул намаз өзү эле аялды ар кандай бузук иштерден тосот. Аллах таала Кур'ан Каримде айткандай эле: "Инна солата янтаханил фахшай вал мункар." Чындыгында намаз ар кандай бузуку жана уяттуу иштерден тосот, кайтарат. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир тууганым, бул 5 убак намазды окуп жүргөн аялдын балдары, кыздары солиха болуп чоңоюшат. Анткени бул намаз аялдын өзүн тарбияга салат, адеп акылакка чакырат. Жана ошондой эле дагы бул баланын балдарын, кыздарын дагы тарбияга алып келип коет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде аял солиха болом дей турган болсо, эң биринчи оболу бул намазына маани бериш керек. Намаздын өз убагына таштабай окуп жүрүш керек. Багымнат болсун, пешин болсун, асыр болсун, куптан болсун, шам болсун, 5 убак намазга маани берип, үйдө убагы келиши менен окуп таштабай жүрүүсү керек. Бул биринчи сыфат экен солих аялдын, бейишке кире турган аялдын. Экинчи сыфаты
ораза кармаштык. Бул ораза дагы Аллах Тааланын бизге парыз кылган парыздарынын бири. Бул оразанын негизги максаты инсанды такыбалыкка үндөйт, инсанды такыбалыкка чакырат. Албетте ораза кармап жүргөн аял бул такыба болот. Такыба аял болуп эсептелинет. Анткени ораза бул ал аялды тарбиялайт. Анын сүйлөшүн, анын жүрүм турумун, алардын бирөөлөр менен болгон мамилесин бул ораза өзү тарбияга салып коет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, экинчи амал бул оразага маани бериш керек. Мейли ал ораза парыз оразалар болсун, же сүннөт оразалар болсун, кармап таштабай жүре турган болсо, бул дагы солих аялдын кыямат күнүндө бейиштин эшигинен чакырыла турган аялдардын сыпаттарынын бири экен. Экинчиси, өзүн уяттуу же сактай турган болсо дейт. Өзүнүн намысын сактай турган болсо, өзүнүн Аллах Таала арам кылган аврат жерин башка бирөөлөрдөн сактай турган болсо дейт. Мындайча айтканда, өзүнүн жанагы хиджабын кийип жүргөн болсо дейт. Чачын бекиткен болсо, тизесин бекиткен болсо, моюн бекиткен болсо, не буттарын жапкан болсо, Аллах Таала бул аялды дагы не ар кандай күнөө иштерден сактап тосуп коет. Бул аялды Аллах Таала өзүнүн хидаят жолуна баштап коет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, экинчи маани бере турган нерсе бул аял өзүнүн жолугуна, авратына, өзүнүн уятына, өзүнүн намысына маани бериш керек. Ар кандай арам иштерден, зына иштерден алыс болуш керек. Эгерде турмуш ортого боло турган болсо, ал өзүнүн жубайынын көзүнө кара жип салбаш керек, ала жыбаттабаш керек. Мына өзүнүн күйөөсүнө кыянаттык кылбашы керек. Мейли ал сөз менен болсун, же майли телефондон болсун, же мейли интернетке өзүнүн сүрөттөрү, башка нерселерин, видеолорун чыгарсын, мына ушул нерседен аял өзүнүн уяттуу жерин сактап, күйөөсүнө гана көргөзүшү керек. Аял хиджабка бекем болуш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуасы бар: эрте менен кечинде ар дайым таштабай аткап жүрөт дейт. Мына ушул дуаны эгерде аял авратын жаба албай жаткан болсо, ар дайым дуа кылып аракет кылыш керек. Бул дуа Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма астир аврати, Аллах мен авратымды жапканың деп дуа кылчу да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эрте менен кечинде ушул дуаны таштабай аялдар окуп жүрүш керек. Жана ушундай да бул нерсе эркектерге дагы тийиштүү болуп эсептелинет. Төртүнчү сыпаты бул күйөөсүнө моюн сунат дейт. Анткени Аллах Таала бул өзүнүн фазилеттүүлүгү менен эркектерди аялдардын үстүнөн башчы кылып койгон. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ар-риджалу каввамуна алан-ниса". Эркектер бар аялдардын үстүнөн башчы. Бима фаддалаллаху ба'духум ала ба'дин. Мунун себеби Аллах Таала эркектерди аялдардан кылып койду, өзгөчөлөп койду дейт. Мындайча айтканда, аялдардын өзүнө тийиштүү табияты бар, ал эми эркектердин өзүнө тийиштүү табияты бар дейт. Анткени аял затына эгерде башчылык бере турган болсо, ал башчы боло албай калышы мүмкүн. Же болбосо ал көчөгө чыгып бир аткара турган иштерин, көчөдө аткара турган иштерин аял киши аткара албай калышы мүмкүн. Анткени Аллах Таала бул аял затын сатыр, аларды өзүн тосуп жүрмөлүккө, өзүн ошо эркектер бар жерден алыс алмалыкка, өзүн ошол алар үйүндө гана отурмалыкты милдет кылган. Жана ошондой эле биме анфаку мин анвалихим. Жана эркектер аялдарын кылыш керек, сөзсүз түрдө аларга нафака бериш керек, аларды багыш керек, аларды карашы керек. Албетте, урматтуу мусулман тууганым, биз түшүнүшүбүз керек, бул аял зат үйдө отурду деген эле бул бош калды деген эмес. Аллах Таала башка нерселерди ал аялга милдет кылган. Үйүндө күйөөсүнүн тамак ашына карамалыгы, жана балдарын жакшы тарбия бермелигине, балдарына мээрим төкмөлүгүнө, жана дагы башка милдеттерди Аллах Таала аял кишине милдет кылган. Ал эми көчөдө аял кишине бакмалыкты, бала чаканы бакмалыкты бул Аллах Таала эркектерге милдет кылган. Жана дагы башка дагы бул аялдын өзүнүн күйөөсүнүн үстүндө болгон акылары бар. Жана ошон эле дагы күйөөсүнүн аялдын үстүндө болгон акылары бар. Мына ошол акылардын бири бул Аллах Таала парыз кылган аял затына күйөөлөрүнө моюн сунмалыкты. Күйөөлөрүнө баш иймеликти Аллах Таала парыз кылган.
сіз күйеуіңізге мойынсұна тұрған болсаңыз, анда сіз өзіңіздің қалауыңызбен емес, бұл Аллах Тағаланың бұйрығыменен мойынсұнып отырсыз. Бұл атқарыштыңыз сізге ибадат болып есептелінеді. Сіз атқарып отқанда мына ушул нерсени ниет кылышыңыз керек. Бир гана учурда мойынсұнылбайт, эгерде күйөөсү күнөө иштерге буй турган болсо, мына ушул кезде мойынсұнылбайт. Мисалы үчүн кандай? Бир ширик ишке буй турган болсо, же болбосо бир кумар иштерге буй турган болсо, же башка ушундай бир арам жолдорго буй турган болсо, бул кезде не күйөөсүнө мойынсұнылбайт. Бул күйөөлөрдүн жана аялдардын бири-бирисине болгон акыл-артынан өзүнчө бул сабак болуп. Демек, урматтуу мусулман тууганым, ким мына ушул 4 сыпатты аткарып жүрө турган болсо, аялдар үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай кубаныч хадиси бар экен. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул салиха аял өзүнө бизден мурунку сахабият аялдарды, андан кийинки келген салиха аялдарды өзүнө үлгү кармаш керек. Айша энебиз кандай болду эле, Хадижа энебиз кандай болду эле, Кур'ан-ы Каримде эскерилген Мариям энебиз кандай өзүнүн уяттуу жерин сактады эле, жана ошондой эле Фатима энебиз, жана да башка сахабият аялдардын өмүр баянын карап, мына ошолордон өзүнө эң чоң бир үлгү алышы керек. Алар динге кандай кызмат кылды эле, Хадижа энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай жардам берди эле. Мына ушул нерсенин баарын карап, бул нерседен өзүнө үлгү сабак алышы керек. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейхи.